Мына ошондон урматтаган пайгамбардын дооруда сахабалардын бирөөсү туруп алып түнү менен ыйлап дуа кылды, бирок бир эле дуаны кылды да. Я Раббиннар ажирни минаннар. Ey dozaqtın Rabbisi meni dozaqtan qutqargın deb dua qildi da. Ушунла сурады, таң атып кетти да, башка дуа кылган жок. Ушунла сурап таң атып кетти да, ыйлаган бойдончу. Жанында турган сахаба таң калып пайгамбарга барып айтты, Аллахтын элчиси, ана ал дуа кылып ыйлап атат, таң атканча бир эле дуа кылып атат, башка дуа кылган жок дейт. Не дейт? Я Раббиннар ажирни минаннар. Болду ушун менен да. Пайгамбар айтты, эртең карагын, эгер дагы ушундай кылып дуа кылса, мага чакырып кел дейт. Макул эртеси карасыда туруп алып туруп, уйкуну курбанчылыкка чалып туруп, таң атканча ыйлап дуа кылып атат, бир эле дуа. Я Раббиннар ажирни минаннар. Ey dozaqtın Rabbisi meni dozaqtan qutqargın dedi da. Анан айтты, таң аткандан кийин сизди пайгамбарыбыз чакырат. Барганда пайгамбар айтты, Аллахтын пендеси, ушунчалык дуа кылып ыйлап атасың, бейишти дагы Аллахтан кошо сурабайсыңбы dedi да. Десе сахабада бейишти сураганга менин бетим чыдабайт. Анткени мен ага жараша амал кылган жокмун, аны кантип сураймын dedi да. Деп болгоча Жабраил периште келди, Аллахтын элчиси, Аллах бул пендени дозоктон азат кылып бейишке киргизди, кабар берип коюң dedi да. Азыр эми биздин акыбалыбыз бир дейди эле, бир эле чөйрөдө, бир эле заманда, бир эле доордо жашап атабыз, Бардыгынын акыбалыбыз бир дей, эч кандай амалыбыз жок. Бирок сураганда да, я Аллах, Фирдаус бейиштин ортосунан жай бер дейсиң да. Ол өтө кымбат район алчы. Өтө кымбат район ал жерге. Ал жерде мен деген пайгамбарлар барат. Ал жерде сахабалар ойлонот, Фирдауска бара алабызбы депчи. Пайгамбарыбыздын кызматчысы Сабан разияллаху анху. Сабан деген кызматчысы бар эле. Күндөрүн бир күнү караса, ушунчалык арыктаган, өзүнү ушунчалык жоготкон, өтө кыйналып калган да. Пайгамбарыбыз көрүп айтты, Сабан, мынча кыйналдың. Сени не кыйнады? Бир жериң ооруп атабы? Неге мынчалык акыбалга түшкүлүккө түшүп калдың? Тынчылыкпы? Десе Сабан разияллаху анху айтат, ден башым таптаза, эч жерим ооруган жок. Түйшүк дагы болгон жок. Бирок мени бир эле ой жеп койду дейт. Не деген ой? Эртең бул дүйнөдөн өссөк, пайгамбарыбызды көрбөй калабызбы деген ой мени жеп койду дейт да. Өссөк бейишке кирсек, сиз Фирдауска көтөрүлүп кетесиз, пайгамбарсыз. Биз алдай калып кеттик. Эгер бейишке кирбей калсам, бүттү, ушу менен түгөдү. Мен пайгамбарды көрбөй каламбы деген ой мени жеп койду деди да. Муну укканда пайгамбарыбыз дагы эмне дешти билбей калды. Себеби Аллах Куранда айтат: "Ва ма янтиқу анил хава". Пайгамбарыбыз өзүнүн ойдан эле сүйлөй бербейт. Ин хуа илля вахи юха. Алла Таала эмне деп кабар берсе, ошону сүйлөйт да пайгамбарыбыз. Ошондон пайгамбар унчуп калды, айткан жок, койчу Сабан, мына мен турам го, кантип сени ташап кетейин. Алдыңда айтып койбойсуңбу деген жок да. Унчукпай калды, ошол заматта Аллах Таала аят түшүрдү. Кимдин сүйүүсү Алла жана анын элчиси болсо, кимдин коркусу Алла анын элчиси болот болсо, ал сөзсүз бейиште пайгамбарлар менен, чынчылдар менен, шахидтер менен бирге болот деген аят түштү да. Ушул хадистен Айша энебиз айтат, кимдин сүйүүсү Алла жана анын элчиси боло турган болсо, ал жөнүндө сабак алып, окуп, бардык дүйнөнү таштап барыштыгы шарт эмес дейт. Деги эле кайсы нерседе сүйүү махабат боло турган болсо, ал туурасында сабак алып, окуп, сөзсүз жатташ шарт эмес дейт. Көрсө анык экен да. Бардыгынын жүрөгүбүздө дүйнөгө болгон, ырга болгон, музыкага болгон сүйүү, махабат бар да. Сүйүү махабат бар да жүрөгүбүздө бар. Ошондон эч бир артист дагы эмеспиз, окуган дагы жокпуз, ыр дагы жаза албайбыз. Бирок бир эле уккан музыкаларды жаттап алганбыз да. Кичинеңде жаттаган анан айында дагы эле ырдайсың да. Жалгыз калганда, энди. Маршкага чыгып бир эле ош жакка барып келген болсо өлдү да. Маршкадан түшүп алып, эми мага баары бир деп калдың да. Окудуң бошол боюнча, сабак алдыңбы, же жазып алып жаттадыңбы? Жок, бир эле укканда уже сизге эмне болуп калды? Жүрөккө кирип калды. Неге? Сиздин сүйүүңүз, сиздин махабатыңыз, сиздин ойлогонуңуз мына ошол нерседе, урматтуу тууган.
Эми качан ар бир мусулмандын сүйүүсү, ар бир мусулмандын махабаты Алла жана анын элчисиге арналган болсо, Аллах хасонузда сөзсүз ал адамга өзүнүн жаныдан илми ладун, өзүнүн тарабынан илми гайып, өзүнүн тарабынан Аллах Таала туура жолго баштайт да. Неге? Талап ошол жака болгондугу үчүн, урматтуу тууган. Ошондон ар бирөөбүз не кылайлы? Аллахка сүйүүбүздү, пайгамбарга сүйүүбүздү, ошонун жолуга багыштай турган болсок, урматтуу тууган, пайгамбардын достору, сахабалар канчалык төмөн түшкөн эле, Аллах Таала аз мөөнөттүн ичинде дүйнө жүзүгө үлгү кылып койду. Асмандагы жылдызга айлантырып койдук, Болбосом арабтардын тарыхын карасаңыз, ушунчалык чектен ашкан коом эле да. Византия, Персия, империя, канча деген мамлекеттер бар, арабтарды басып алайын дейт эле, коркот эле. Армиясыданбы, курал жарагыданбы, согуш тактика жок, булардын жаман адатыдан коркот эле да. Басып алып жарым сааттын ичинде басып алабыз. Бирок булардын адаты биздин коомго өткөзсө не кылабыз дейт эле да. Алардын адаты кандай? Кыздарыны тирүүлөй көмөштүр. Ушул адат эле. Алардын адаты кандай? Уруу болуп согушат эле. Алардын адаты кандай? Жолдо кан төгүлгөн көрсө, колуну салып алып туруп оозга салат эле да. Не кылып атасыз? Ушул менин душманымдын каны болсо керек дейт эле да. Ошо сыфат өткөзсө не кылабыз? Ошон үчүн коркот эле да. Ошого пайгамбарыбыз салсам келди, ал пайгамбарга толук ээрчиди, дүйнө жүзүнө дүңгүрөтүп берди. Ошондон Ибрахим Адхам рахматуллах алейх авлиялык деңгээлге жеткен. Ошонун адамдар сураса, биз оңолбой атабыз, молдолорубуз толтура. Ташырсаң молдого тие турган болуп калды. Илимдирөбүз жумада кайта кыйкырат, бирок оңолбой атабыз. Неге? Десе себебин айтат, силер имамга, силер молдого, силер илимдүү адамга намазда гана уюп атасыңар, башка жерде уюбай атасыңар дейт. Ошон үчүн оңолбойсуңар дейт. Көрсөт, чында эле намазда гана уюйт экенбиз да имамга. Башка учурда бири да укпайт экенбиз да. Анан кантип оңолосуң, урматтуу тууган? Кантип оңолосуң анан? Бирөкөө айтат, молдолор булар сабатсыз дейт. Боптур дедим, мойнума алдым, молдолор сабатсыз. Силер элитасыңар, өтө сабаттуусуңар. Үйгө киргенде кайсы дуаны окуп киресиз? Сен бисмилла деп кирем дейт. Жакшы, туалетке баргандачы? Бисмилла деп кирем. Туалетке дагы бисмилла, үйгө да. Үйүң менен туалетиңдин айырмасын билбейсиң, анан кандай сен сабаттуусуң анан? Туура, молдолор сабатсыз дүйнө жагыдан да. Көпчүлүгү эмес, урматтуу тууган. Бар эми, моюнга алыш керек. Дин жагына келгенде өзүң дагы сабатсыз болуп атпайсың. Үйгө киргенде кайсы дуаны окуганды билбесең, көчөгө чыкканда кайсыны билбесең, туалетке киргенде кайсыны билбесең, кийим кийгенде кайсы дуа окуш билбесең, чай ичкенде кайсы дуаны билбесең, урматтуу тууган. Анан эмнең сабаттуу сен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: силер төө суу ичкенде ичпегиле дейт. Силер айбан эмессиңер, силер адамсыңар. 1-ге, 2-ге, 3-кө бөлүп ичкиле сууду дейт. Биздикилер не кылат? Мактанат. Бир көтөрүлсө киргизип койдум дейт. Шундай касаны берди, койбой туруп бир дем албай киргизип койдум дейт. Төөсүңбү сен? Дем албай киргизип кое турган. Көрсө, урматтуу тууган, ушунчалык деңгээлде экенбиз да. Ошон үчүн не кылайлы? Имамдарга, бардыгда илимдүүлөргө уюңуз. Кайсы нерседе боло турган болсо, урматтуу тууган. Караң, эң аманат, Аллахтын фарызы болгон намазды ишенип тапшырып атасыз да. Имамды көрбөйт, эртең көрөсүз, жумада сыртка чейин чыгып кетет да. Имам көрбөйт имамдычы. Бирок Аллаху акбар десе эңкейет да, туурабы? Мындай эңкейет. Сами Аллаху лиман хамда турат да. Доошунду угула жатып туруп атат да. Макул микрофон болсо угулса да. Кээде микрофон өчүп калганда шыбыраган мындай элес менен эле жөнөйсүң да. Мына карасаң, алдыңдагы карайсың, туруп аткан болсо эле тура бересиң да. Уюйсуң да имамга, туурабы? Калган ишиңде эмне үчүн уюбайсың?
Эгер калган иштериңде уйбасаң, сен эч качан оңолбойсуң дейт, урматтуу тууган. Ошондон чыныгы оңолуш үчүн, адам болушлук үчүн, урматтуу тууган, илимдүүлөрүбүзгө пайгамбарыбыз, андан кийин сахабалар, табийиндер, табийиндер кетти. Азыркы алымдарыбыз бар, урматтуу тууган. Ошолорду ээрчей турган болсок, пайгамбарыбыз сахабалардын даражасын кандай көтөргөн болсо, сиздикин дагы ошондой көтөрөт, урматтуу тууган. Ошондон ар бирөөбүз не кылайлы? Жүрөктөн чечим чыгарайлы. Макулбу? Мен оңолом, мен бактылуу болом, мен дин менен жашаймын, диндин сөзүн сүйлөймүн. Ал мен нафсым каалайбы, каалабайбы, айырмасы жок. Аз эми Кудайга шүгүр бир канча мээнет болуп калды, адамдар түшүнүп калды. Сакалы жаңы коюп Бишкектин бир айылына барсам, алдымдан аял кишилер чыгып алып, жаш туруп эле сакал коюп алыпсың. Жарашпайт экен сакал, жаш туруп эле сакал коюп алыпсың дейт. Айттым, жаш балага сакал чыкпайт дедим. Туурабы? Сакал чыктыбы, сен жаш эмессиң, урматтуу тууган. Жаш балага сакал чыкпайт. Анан Кыргызда ата бабабыз эзелтен айтып кеткен. Кандай гиттен каарыганы билинбейт, ийне ар бир адамга кийимди тигип кийгизет, бирок өзү кийинбейт деген да. Карасаң деле кырып эле жаш көрүнүп атамбы деп эле кандай гитке окшой берсең, урматтуу тууган, анда болбой калат. Кийимди тигип кийгизип койду, ийнечи, бирок өзү жалаңаш да. Биздин кыздарыбыз, биздин эжелерибиз, карындаштарыбыз, бир туугандарыбыз, алар ийне эмес да. Сизге кийгизип кой, өзү жалаңаш тура бере турган. Ийнеге окшош түптүү болсо эми мейли тура берсин дейсиң да. О дөңү дөң, чукуру чукур. Мына ошондуктан бизге эмне керек экен? Бизге бардыгыбызга дин керек, урматтуу тууган. Аллах субхана таала бизден Аллах субхана таала Аллах алам дейт. Бардык нерсени билүүчү Аллах субхана таала. Эми биз сахабалардын жолуга түшүп, аларды оңолгондой, оңолуу үчүн не кылышыбыз керек, урматтуу тууган? Бардыгыбыз имамдарга уюшубуз керек, билбегенде ачык эле билбейм деп айтыш керек да. Сахабалардын сыфаты мына ошол эле. Хаджатул вада, коштошуу ажысында турат. Бардыгы ихрам кийип алган. Ажыга баргандар барбы? Арафатта ихрам кийип отурган көргөнсүздөр, Ошол жерде турганда пайгамбарыбыз сурап атат. Бүгүн кайсыл күн? Десе бүт бардыгы не дейт? Аллаху ва расулуху а'лам. Алла жана анын элчиси билүүчүрөөк дейт. Ана сыфатты караң да. Мындай сыфаты, я Алла. Аякта эмес, манякта эле биз билип алабыз го. Эртең бүгүн Арапа, эртең Курбан айт экендигин. Сен намаз каяктан окуйсуң, бияктан, унарактанбы? Билесиң го. Сахабалардын бирөөсү дагы айткан жок да. Алланын нерси бүгүн Арафатта турабыз го, чарчапсыз да? Кең дем алып алың деген жок да. Бүт бардыгы Алла жана анын элчиси билүүчүрөөк деди. Ошон үчүн Алла Таала алардын даражасын көтөрдү да, урматтуу тууган. Сиз кечине 3 күнгө 40 күнгө чыгып алдык, тартага чыгып келдик, чоң бир муфти бола калдык да. Дамала кандай болот деселе бияктан ол мындай да менен сурабайсыңбы, дамала башына отпай. Тура дамала деп коет атабыз да. Бир нерсени айтса билем, чоң атам чоң молдо болгон деп атабыз да. Мына ошондон Абулай Самарканди рахматуллах алейхи, сен өзүңдүн кып-кызыл надан гыр топ-томолок экениңди билиш үчүн көп нерсени билишиң керек деген урматтуу тууган. Билгенибизге караганда билелегибиз көбүрөөк. Ошондон урматтуу тууган, биз келдик үйрөтүш үчүн, тарбия кылыш үчүн, башкарыш үчүн эмес, балким эскертүү үчүн гана.